имам Тирмизи риваят кылган сахih хадистерде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен фаттара саиман кана лаху мисли ажрихи" деп келет. Кимде ким ораза туткан адамды ооз ачырса, ораза туткан адамдай сооп алат деп кетет. Гойра аннаху ла янкусу мин ажри саим шейан. Бирок ораза туткан адамдын бери да сообу кемейт. Ушунчалык сообу толук берилет, ораза туткан адамдын дагы оразасы кемейт дейт. Ораза айы бул ушул достордун, тууган урукту, коло коңшуну, алыс жакын туугандарды ак дасторкондун үстүнө чакырып ооз ачыруу. Ооз ачыруу дегенде эми баягы кой союп, дасторконду аябай гүлдөп деген сөз эмес. Бир уртам суу менен болсо дагы, бир урма менен болсо дагы ооз ачырып койсок, ошол ораза туткан адамдын соонун алат экенбиз да. Келиңиздер, Рамазан айында туугандарды, досторду, алыс жакын аке-үкөлөрдүн баарыны мындай дасторконго чогултуп ооз ачырганга аракет кылалык. Рамазан айы бул кайрымдуулуктун айы. Келиңиздер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында ушунча пайгамбарыбыз кайрымдуу адам болчу, кол ачык адам болчу. Бирок Рамазан айында андан да колу берешен болуп аябай кол ачык болчу эле деп келет. Келиңиздер, ошондуктан Рамазан айында бири-бирибизди ооз ачырганга, тууган урукту аке-үкөнү, жакын туугандарды чакыралык. Эртеге бүрсүгүн жакшы дасторкон, устаз келиңиз, ооз ачып кетиңиз десең, биз балдар менен чогулуп барып үйгө барып ооз ачып кетебиз. Келин баланын ысык тамагын